Ош шаарындагы бүгүн активдүү жаштар менен жолугуштук. Жолугуш абдан жакшы деңгээлде өттү. Анткени биздин жаштар азыркы саясий абалга мындай кайдыгер карабай, олуттуу сунуштарын, системаны өзгөртө тургандай бир жакшы деңгээлдеги сунуштарды беришти. Биз ар бир мыйзамдык кабылларда, парламентке алып чыгарда ушинтип жерлерди кыдырып, элдин жарандарыбыздын пикирин угушубуз керек. Дайыма. Анан кийин ушул элдин пикирин билгенден кийин парламентке алып чыгышыбыз керек. Биз азыр шайлоо мыйзамыбызды жанагы босогону түшүрүү пайызды шайлоодо андагы жаштар туура көрүштү. Жана ошондой эле преференциалдык шайлоо системасы. Партияга добуш берип, ичинен адамдарга дагы добуш берип, жанагы эл жек көргөн кандидаттарды шайлоодон жыгытуу боюнча. Ошону дагы жаштар колдоп, туура пикирлерин айтышты. Парламентке сын аябай көп болду. Депутаттар иштебейт, санын кыскартыш керек дегендер болду. Бирок бардыгы биз ушундай сынды пикирди угуп, жаштардын оюн эске алып, ушинтип регион кыдырып, ар бир кабыл алып аткан парламентте сунуштап аткан мыйзамдарыбызды сөзсүз жарандардын пикирин эске алуу менен ишке ашырышыбыз керек деп ойлойм.